Бул асан, ал 100 чарчы метр үйүн көмүр менен жылытат. Жана бир кышта болжол менен 33 000 сом чыгым болот. Күн сайын от жагуу, тазалоо, түтүн жана кир. Бул түтүн ышка айланып, биз дем алган абаны булгайт. Ал эми бул Азамат. Ал мамлекеттин жеңилдетилген насыясы менен жылуулук насосун орнотту. Бир кышта жылытуу үчүн болгону 8 000 сом сарптайт. Үйдө дайыма жылуу, көмүрсүз, түтүнсүз, таза. Жылуулук насосу жылуулукту абадан алып, үйгө өткөрүп берет. Үйгө от жакпайсыз жана керектеген электр энергиясынан 3-4 эсе көп жылуулук берет. Жылытууга кеткен чыгым 75%га чейин кыскарат. Кыргызстанда Дүйнөлүк банктын колдоосу менен абанын сапатын жакшыртуу долбоору иштеп жатат. Анын алкагында жылуулук насосын орнотуу үчүн 5 жылга чейин 1 миллион сомго чейин жеңилдетилген насыя алууга болот. 100 чарчы метр үй үчүн жылуулук насосунун баасы $2,5 $4,5 миң чейин. Бөлүп төлөөдө айына 4-7 000 сом кетет. Чыгым 33 000 сомдон 8 000 сомго чейин азаят. Кеткен чыгымыңыз бир нече жылда өзүн актайт. Жылуулук насосу бул жылуулук, ыңгайлуулук жана таза аба. Мамлекеттик колдоо менен заманбап жылытууга өтүү мурдагыдан да жеңил. Шарттарын билип, бүгүн эле акысыз кеңеш алыңыз.